Айпери Кубик кызы, кайсыл кылганым үчүн ал адамды мынчалык пас экенин эч ойлобойсуң. Ырчы Айпери Кубик кызы бул тууралуу өзүнүн жеке Instagram баракчасынан билдирди. Жок дегенде ушул улуу айда бир аз Аллахтан коркушса да, адам заты ушундай калк болот экенбиз. Көрө албастык, ичи тардык, ушак, сага күйгөн адам болуп, дос тутунуп, үйүңдөн даам сызып жүргөн жакын адамың, ал адамдын мынчалык пас экенин эч ойлобойсуң. Бетиңе күлүп, сага күйүп, мактап, жакшы сөз айтып жүргөн адам артыңдан канчалык сени шыбаганын, ушактаганын, жала жапканын дагы да болсо ойдо жок нерселерди кошуп сени бүткөн адам кылып койгонун билип калсаң, неге, эмне үчүн, кайсы кылганым үчүн деги мен эмне кылдым, кылган жакшылыгым, дастарконум, чын жүрөгүмдөн жылуу мамилем эле болбосо, милдет кылбайм. Бирок бул жалганда ушундай ачуу нерселер жасалма адамдар өтө көп болот экен. Ооба, менин жумушума байланыштуу ушактарга жана башка сөздөргө эчак көнгөм. Себеби мени жакындан билбегендер ар кандай сөз айтат. Бирок жакын адамыңда мындайды укканда кечирип кой экен да, ушактарын ушактап алып, кайра эчтеке болбогондой бетине тике карап сүйлөсө, өзүң уялып кетесиң деп кой. Тоба, эмнеге адамдар мындай болот, ыя, дейт ырчы кыз. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Айдана Деканын бир тууган агасы жубайы менен ажырашып кетти. Айдана Деканын бир тууган агасы Ырчы Канат Деркенбаев жубайы менен ажырашканын Instagram баракчасы аркылуу ачыктады. Ырчы мырза жеке жашоосу боюнча суроолор көп келип жаткандыктан бул посту жазууну туура көргөн. Бүгүнкү менин постум башка постторумдан айырмаланат. Себеби сиздерден менин жеке жашоом, үй бүлөм туурасында абдан көп суроолор келип жатат. Андыктан бүгүн ошол нерсеге чекит коеюн деп чечтим. Жашоо турмушта өйдө ылдый болот экен. Бардыгы биз ойлогондой болсо гана. Биз 2 жылдан бери чогуу жашабай калганбыз. Быйыл жубайым менен үй бүлөлүк жашоо жолубуз 2 тарапка бөлүнүп, мыйзам түрүндө ажырашып кеттик. Айта берсем сөздөр көп, туура түшүнүңүздөр. Эми мага үй бүлөлүк абалым туурасында суроолоруңуздар токтойт деп ойлойм жана өтүнөм. Чоң рахмат. Маалымат булагы, аргумент чекит KG.